Hello everyone. Бүгүнкү видеодо past simple tense жөнөкөй өткөн чакты үйрөнөбүз. Past simple жөнөкөй өткөн чакты азыркыга чейин жана өткөндө болуп өткөн окуяларыбызды айтуу үчүн колдонобуз. Бул чакта дагы туура жана туура эмес этиштер менен иштешебиз. Өткөн чактагы кыймыл-аракетти айтуу үчүн туура эмес этиштин экинчи түрүн колдонобуз. Мисалга, go, went, gone. Бул жерде экинчи түрү went. Go баруу, went барды. Демек, өткөн чакта ушул экинчи столбик менен иштешебиз. Же туура эмес этиштин экинчи түрү менен. Ал эми туура этиштерди өткөн чакка айлантуу үчүн туура этиштерге ed мүчөсүн улайбыз. Мисалга work иштөө, иштеди деп өткөн чакка айлантуу үчүн work деген сөзгө ed мүчөсүн улайбыз. Worked иштеди. Listen угуу, укту деп өткөн чакка айлантуу үчүн ed мүчөсүн улайбыз дагы. Listened укту болуп калат. Watch көрүү, көрдү. Watched эске сала кетчү нерсе бул өткөн чак болобу, учур чак болобу, келер чак болобу, туура жана туура эмес этиштер бизге керек. Ошондуктан аларды жөн гана жаттап алганыңыз оң. Интернеттен эң көп колдонулган туура жана туура эмес этиштердин тизмелери бар болот. Аларды жүктөп, жаттап алганды унутпаңыздар. Себеп дегенде чактар менен иштегенде же болбосо жалпы эле англисче туура жана так сүйлөө үчүн бизге туура жана туура эмес этиштер керек болот. Эми past simple өткөн чактын эрежелерин жана кайсыл учурларда колдонобуз үйрөнөбүз. Эң башында жөнөкөй өткөн чакты кайсыл учурларда колдонобуз? Аны кеңири талкуулайбыз. Жөнөкөй өткөн чакты өткөн убакта болуп өткөн иш-аракеттерди айтуу үчүн колдонобуз. He went to Europe last year. Ал өткөн жылы Европага барды. We cooked dinner last night. Биз кечинде тамак жасадык. Кийин жөнөкөй өткөн чакты өткөн чакта белгилүү бир убакытта болгон иш жөнүндө билдирүү үчүн колдонобуз. He called me at 5 o'clock. Ал мага саат 5'te чалды. Бул жерде белгилүү бир убактыбыз саат 5. They got married in 2020. Алар 2020 жылы үйлөнүшкөн. Бул жерде өткөн чактагы белгилүү бир убактыбыз 2020 жыл. Жөнөкөй өткөн чакты өткөн чакта бир нече иш бири-биринен кийин катар-катар болсо, аны айтуу үчүн жөнөкөй өткөн чакты колдонобуз. I got up, washed my face, brushed my teeth and went to work. Мен ойгонуп, бетимди, тиштеримди жуудум. Кийин ишке кеттим. Жөнөкөй өткөн чакты биз өткөндөгү адаттарыбыз жөнүндө айтуу үчүн дагы колдонобуз. He played football before. Ал мурда футбол ойночу. She smoked when she was young. Ал жаш кезинде тамеки чөкчү. Эки сүйлөмдө тең өткөн убактагы адаттарыбыз жөнүндө айттык.
Kıskartıp aytsak, past simple jönököy ötkön çakty, ötkön учурда bolup ötkön bardyk işler, okuyalar jönündө aytуу üçin koldanobuz. Past simple ötkön çak menen köp koldanılgan keywords. Açkıç sözlөрдү dagы öýrene ketebiz. Yesterday keçe, last night, last week, last month, last year. Ötkön tünü, ötkön juma, ötkön ay, ötkön jyl. Ago, murun. Ago'nu kaalagan wagtyňyz menen koldana alasыз. Misalga, 1 hour ago, 1 saat murun. 2 years ago, 2 jyl murun. 5 days ago, 5 gün murun. A long time ago, köp jyl murun. In 2015, in March, 2015-nji ýylda martda. Emi jönököy ötkön çaktyn erejeleri. C. Kaddip jönököy ters surowly sülemdi tüzebиz. Jönököy sülemden başlaýbys. Jönököy sülemdi tüzүү üçin sülemdin eýsi subjectden giyin tura mesedişliğin ekinci türün C bolbosa tura etişke id müçösün ulo arkalı tüzöbüz. Mundayça aytkanda subject etişliğin ekinci türü jana object. Misaldar I saw you at school 1 hour ago. Men seni 1 saat murun mektepten gördüm. Bul jerde so degen si degen tura mesetiştin ekinci türü. C ötkön çaktağı türü. Gördüm. You ate sandwich for lunch. Düşkü tamakka sen sandwich yedin. He went to work. Al işke gitti. Ketdi degen etiş bul jerde went. Go degen tura mesetiştin ötkön çağı. She played football yesterday. Geçe al futbol oynadı. Play degen söz bul jerde tura etiş. Alemi tura etişti ötkön çağa aylantığı üçün id müçösünü ulaýbys dedik. Bul jerde oynadı degen ötkön çak bu played. It worked. Al işledi. We cut our hair. Biz çaçыбызды kırptık. They caught a fish. Alar balık tuttu. Emi jönököy ötkön çakta past simple'da ters jana surowly süйлem tüzүүnü öýrenebiz. Jönököy ötkön çakta ters jana surowly süйлem tüzүү üçün jardamçy etiş düýnün ötkön çagyn koldanobuz. Jardamçy etiş düýnün ötkön çagy bu did. Diddi koldanobuz. Jana dagı ters jana surowly süýlemde tura jana tura mesetiş negizgi infinitiv türünde koldanılat. C olsa tura mesetişlerden ötkön çağı koldanılbayt. Alemi tura etişlerge id müçösü ulanbastan koldanılat. Sebep degende bul jerde did degen ötkön çaqtagı jardamçy etiş bar. Emi jönököy ötkön çakta ters süйлem tüzүүnü öýrenebiz. Ters süýlemde süýlemdin eýsi subjectden giyin diddi koýabız. Alemi didden giyin not emes sözü gelir. I did not, you did not, we did not, they did not, he did not, she did not, it did not. Bulardy kıskartyp da koldansak bolat.
Kıskartılgan türü dağı köpürөөк koldonulat jana dagı kıskartılgandygy üçün manisi özgörбөйт. I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, they didn't. Ters süйлömdөрдү мисалдары менен карап өтөбүз. I didn't go to work yesterday. Men geçe işe barbadım. You didn't play tennis. Sen tenis oynamadın. He didn't buy a car. Al una satıp almadı. She didn't come home early. Al uyuna erte gelmedi. We didn't sleep. Biz uktamadık. They didn't lose money. Alar акчасын жоготподу. Бул жерде кыскартылган didn't деген сөздү did not деп колдонсоңуз дагы болот. Мисалга, I did not go to work yesterday. You did not play tennis. He did not buy a car. She did not come home early. Кыскартылганда мааниси өзгөрбөйт, ошол бойдон эле калат. Эми бул жерде көңүл буруп кетчү нерсебиз бул did not сөздөрүнөн кийин этиштер бардыгы негизги infinitive формасында. Go, play, buy, come, sleep. Жакшы эске тутуу үчүн did деген жардамчы этиш келсе, анда этиш учурчакта же болсо биринчи стол биктеги түрү колдонулат. Бул жердеги we did not sleep деген сүйлөмдү we did not sleep десек туура эмес болуп калат. Себеп дегенде эки этиш дагы өткөн чакта болуп калат. Did дагы, slept дагы өткөн чакта. Ошондуктан didn't же болсо did деген жардамчы этиш пайда болсо, анда этиштер учурчакта же болбосо негизги infinitive түрүндө колдонулат. Эске тутуп алабыз, эгерде жардамчы этиш did деген өткөн чак бар болсо, биз туура жана туура эмес этиштерди өткөн чакта колдонбойбуз. Эми суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөм түзүү үчүн дагы did жардамчы этишин колдонобуз. Суроолуу сүйлөмдө did жардамчы этиши сүйлөмдүн алдында келет. Жана дагы этиштер өзгөрбөстөн infinitive негизги түрүндө колдонулат. Суроолуу сүйлөм оңой эле. Did деген жардамчы этишти сүйлөмдүн алдына коебуз дагы, этиш учур чакта кала берет. Мисалга, I called you деген сүйлөм бар болсо, бул жөнөкөй сүйлөм. Мен сага чалдым. Бул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айлантсак, Did I call you? болуп калат. Мен сага чалдымбы? Эмнеге did I called you болбоду десеңиз, анда буга чейин түшүндүрүп өттүм. Эгерде did деген жардамчы этиш бар болсо, анда өткөн чакта этиштер infinitive түрүндө колдонулат. Ошондуктан жөнөкөй өткөн чакта did жардамчы этиши менен өткөн чактагы туура же туура эмес этиштерди колдонбойбуз. Бардыгы infinitive учур чактагы түрү менен колдонулат. Кийинки мисалдар. Did you eat? Сен тамак жедиңби? Did he go to school? Ал мектепке бардыбы? Did she buy a car? Ал уна сатып алдыбы? Did we watch a movie? Биз кино көрдүкпү? Did they wash the dishes? Алар идиш аякты жуудубу?
Uşunu menen sabak aýagyna gelip jetdi. Suralaryňyz bar bolsa kommentariden surasaňyzlar bolat. Kийinki jolu görüşgünçe goodbye.